103 объект боюнча, азыр 105 болуптур уже быйыл. Ошону кантип бүтүрөсүздөр, тоң менен 7 объектилерин? Бөлөк райондорго кандай кылып бөлүнүп бүтүрүлсө, 7 менен тоңдуку да ошондой каралат. Түшүнбөдүм. Кантип каралат? Жалпы бюджеттен кайсы райондорго, кайсы школдордун баарын куруп бүтүрөбүз. Bir айдын ичинде бюджетти бекитип берсеңиздер, списогун бекитебиз, ошол жерден карайбыз. Мына мисалы былтыр 2 мектепти сиз киргиздиңиз эле. Быйыл только эмеси бүттү, проектиси. Анда эмдиги жылы бүтөт. Биз бир жылда школду баштап бүтүрөлү деген метод. Мен ойлоп атам, жанагы маселени чечип берсеңиз эле, жана Кумтөрдөн 2% дебейм, 1%. Ысык-Көл облусу 1% алып атпайбы? Жок, ошону буруп чыктыңыз, анда тоң менен 7 бергиле. Неге башкаларга бересиз анда? Анда аз калгансып Нарынга дагы берип атасыз 0,6%. Дагы айтып коеюн сизге, мына жер үйдөн 2% берип атасыз Талас облусуна, так? Башка маселелерди айтсам дагы Тарын асар, мына мисалы Токтогулдун 8 тиын төлөйт бүт район электр энергияга. Кумтөр турган жерге 7 менен тоңго эчтеке жок. Мектеп бар, Ак Кочкор айылында. Дүкөндө окуп атат балдар, дүкөндө. Ташкыя деген айыл бар, бир да сатыс объект жок. Мектеби жок, школу жок, жолу жок, ФАПы жок. Эчтекеси жок. Барып көргүлө? Көрөбүз, барабыз. Жок, качан барасыздар анда? Барабыз, буюрса. Мына 105 объект. Жаңы жылдайын болуп калат, жаңы жылдайын барып карап келебиз. Ага чейин билим берүү министри барып, анын карап келет. 2 жылдан бери сизге айтып атам, мына Кумтөр боюнча сиз көңүл бурбай атасыз, так? Жанагы тизме боюнча дагы, катаал шартта жашаган айылдар боюнча дагы 7 ошо айылдарын киргизип беребиз, жок дегенде ошону. Токтом даяр, кол коюп берсеңиз эле бүттү. Бүтпөйт дагы, акча таап бериш керек да. Профицитти эмне кыласыз? Профициттен бербейсизби анда? Хорошо. 20 миллиард профицит деп атасыз, ошондон бербейсизби анда? Азыр жумушчу топ. Жок, профицит анда эмнеге керек анда? Бул жерде шоу болуп атат. Профицит сырткы төлөгөн карызга кетет. 444 миллион. Анда профицит болбойт анда, профицит дебегиле анда. Карызга кетсе. Профицит дебейбиз. Бул болсо анда шоу болуп атат. Карыз жаппай, биз наоборот ошо карызды өзүбүздүн эсебибизден профицитке чыгарып туруп, карызды төлөп атабыз. Жок, карызды бюджеттен төлөгүлө, бюджеттен жөн. Төлөп атабыз. Напрямую профицит кылбайлычы. Сизге так айтып атпайм, 444 миллион доллар төлөйбүз быйыл. Эмдиги жыл ушу бюджет менен. Билбейм, ошол объекттер бүтпөсө мен сизге кантип 105 объектиңиздин баарын бир жылда, 2 жылда бүтүрүп берем. Мен сизге былтыр болсо бир да объект бүткөн жок, сиз киргизген. Мен азыр информацияны даярдагыла. Жол деле алайлы. Тоң менен 7 жол боюнча 14,5 миллиарддык жол салынып атат. Балыкчы Барыскон. Жок, мен башка жолду айтып атам. Биздин бюджеттин эсебинен. Кайсы жолдор көп да. Мен башка жолду айтып атам сизге. Каратала мисалы азыр айтып атам. Алабаш жолу. 4 мектеп бүттү, 7 1 мектеп бүттү дейт. Алар 15 жылдан бери курулуп аткан мектептер. Ито Карагоо айылында мектеп бүттү. Туалети бар ичинде, суусу жок мына. Туалети, суусу жок, мектеп болбойт. Жок болсо. Турбай мына Карагоо айылы барып көрүңүз азыр деле. Мына элдер сизге айтат. Сизге айтып атпаймынбы? Биз бүтүргөн мектептерде эгерде мурунку эски 15 жылдан бери бүтпөй, проектиси жок, бүтүп калса, биз аяка туалетин дагы куруп беребиз, суусун да киргизип беребиз. Жок, туалети бар, суусу жок. Суу жок айылда суу жок. Арсан Кимсон, мен айтып атпаймынбы? Суу чыгарып беребиз деп атпаймынбы школго? Сизден сураган жокмун. Сизден сураган жокмун. Сиз барып ана жерге отуруңуз анда. Мени светтим убагымдык токтоп койгула. Бияктан башкалар киришип атат. Калыстык болсо, анда сиз барып өкмөткө иштеңиз анда. Урматтуу депутаттар, кичине эмоцияга алдырбай,